10 март күнү Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда Жыргалаң суусунун боюнда жергиликтүү тургундар мамонтко окшош жандыктын баш сөөгүн табышкан. Жок, көлөк болду да. Наройсуңар. Бир караштан 20 сантиметр болду. Учурда окумуштуулар барып изилдөө иштерин баштай элек. Бирок алдын ала божомолдор боюнча мамонт эмес, мастодон болуп калышы ыктымал. Азырынча так маалымат жок. Түштүк Сибирде, Россиянын түндүк жагында жана муздун катмарында мамонттардын сөөгүн табылган да, бүтүн мамонттун сөөгүндө табылган. Ал ошол жерде ошо муз катмарында сакталып калган. Биздин жергебиз, биздин жерибиз, почва, климат башкача болгон үчүн бизде андай сөөктөр сакталып калган жок да, тилекке каршы. Ошон үчүн бизге ушундай табылгылар азыр аябай баалуу. Азырынча божомолдор болгону менен мамонтка караганда мастодон болуп калышы мүмкүн деген жоромолдор басымдуулук кылууда. 1990-жылдардын башында Таласта, 2001-жылы Ысык Көлдүн Ак Суу өрөөнүнүн Жыргалаң суусунун жээгинде да мастодонттун сөөгү табылган. Аны өз көзү менен көргөндөр да бар. Жыргалаң суусунун оң тарабынан табылган белгисиз жандыктын тишин көрсөткөн. Жандыктын тиши болжолу менен 1 метр узундукта болгон. Анын диаметри болжолу ушул 8-10 сантиметрдин тегерегинде тиш экендигин аңдыганбыз. Биз сурадык, муну кайдан таптыңыз дедим. Ошондо ал Жыргалаң суусунун оң өзүндө ошол жерде аңчылык кылып жүрүп таптым деп бизге көрсөттү. Окумуштууларды бул табылга кызыгуусун арттырып жаткан маалы. Бирок байыркы жандыктарды изилдей турган палеозоологдордун бери да жок. Андыктан чет өлкөлүк окумуштуулардын жардам аркасында изилденип калышы ыктымал. Негизинен жалпы эле тарых изилдөөчүлөргө мамлекет айлык бергени менен атайын каражат бөлүп бербейт. Мындан улам чет элдик гранттардын жардам аркасында тарыхый ачылыштарды жасоого аргасыз. Изилдөөчүнүн өзүнүн аракетинен өзүнүн тапкан өзүнүн аракетине жараша акча канчалык тапса, кандай гранттарды, кандай чет өлкөлүк мамлекеттен каражат гана жумшалып жатат бүгүнкү күндө тарыхый изилдөөлөргө. Мамлекет жактан эч кандай жардам жок. Учурда Ак Сууда табылган байыркы жаныбардын баш сөөгүн милиция кайтарууга алган. Аны изилдөөгө окумуштуулар качан же кимдер барары белгисиз. Анын үстүнө бул жандыкты изилдей турган окумуштуу жок болгондуктан кайсы мамлекеттин окумуштууларын жардамга чакырары ачык бойдон. Улукбек Кутманбаев, Тилек Асхатбеков, Вести Бишкек.